Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эфирде жогорку кеңештин апта ичиндеги жасаган иштерин баяндап чагылдырган парламент программасы. Мыйзам долбоорлору, токтомдор, эл өкүлдөрүнүн жолугушууларын бүгүнкү чыгарылыштан көрө аласыздар. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Ар бир бала үйдүн гана кубанычы эмес, жалпы адамзатты ааруланткан табирик. А1 адилеттүүлүк менен чындык издеп чыккыча жалган каралуу коомчулукка жапырт тарооду. Чет өлкөнүн тыңчылык мыйзамдарыны кыргыз коомуна киргизбегиле. Баткен облусуна коопсуздукту сактоого эл өкүлдөрү каражат берүүнү мыйзамдаштырууда. Фабрикаларды, заводдорду салганга эң негизги багыт ошолду. Эл өкүлдөрү Ысык Ата районундагы балык чарбалардын ишин жеринде көрүштү. Жергиликтүүлөр тараптан чиеленишкен коррупциялык иштер көйгөйлөр көтөрүлдү. Негизи эң бир нерсеге связь этиш керек. Айыл өкмөттөр коскон связь этиш керек. Болду. Бүттү. Чек арадагы өткөрүү пункттарына мамлекеттик контроль мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Мыйзамдын долбоору пленардык жыйынга чыкты. Аталган мыйзам долбоору чек арадагы көзөмөлдөн өткөрүү пункттарынан өтүүнү жеңилдетүү, тейлөөнү бирдиктүү терезе аркылуу жакшыртууга багытталууда. Депутаттарды мыйзам долбоорунан да чек арадагы учурдагы кырдаал көп кызыктырды. Ош, Жалабат, Баткенден, наркы Өзбекстандан келген бардык жүк ташуучулар бүгүнкү күндө ошол чоң капкадан өтүп атат да. Ошол жерде 3 суткалап, 5 суткалап туруп калган күндөр болуп атат жүк ташуучулар. Эмне кылыш керек? Мунун чечилүү маселеси бир эле жол бул. Мен sunanат элем ушу жетекчилерге, ушу кичи капканы ачуу маселесин көтөрсөңүздөр. Көп эле учурда штаттын жетишпегендигинен өткөрмө пункттардын инфраструктурасынын начардыгынан кезек күткөндөр көбөйүп кетет. Кадамжай районунда 2 өткөрүү пункт бар да, бул баягы 3 коргон айыл өкмөтүндө Разиес. Андан тышкары Пүлгөн өткөрүү пункт бар. Ушул жерде азыр аябай очерет көп болуп атат да. Чек арада турган мамлекеттик кызматтар бирдиктүү бир терезеге биригет, тейлөө ыкчамдайт. Мен жакында эле объездной жолдон көрдүм, аябай очерет. Да, аябай ушунчалык бир километр очерет турат. Ошолор азаябы? Азыр киргизип жаткан мыйзам бул баягы үчүнчү өлкөлөр менен ЕЭПтин тышкы, сырткы чек арасындагы өткөрмө пункттар бул Кытай менен, Өзбекстан менен, Тажикстан менен. Казакстан менен кантип чечебиз? Биздин эми ошол жерде турган ар бир фура бул Кыргызстандын экономикасы да. Тарыхый мурастар, маданий баалуулуктар чек арадан сыртка чыгып кетип жаткан фактылар бар. Тарыхый мурастарыбыз коргоого алынбагандыктан ал көп тарыхый мурастарыбыз кошуна мамлекеттердин музейлеринде турат да. Биз сактап калышыбыз керек да. Чек арада турган кызматтардын кашаңдыгынан ишкерлер жабыр тартып калган учурлар болот. Мына отуруп алып сүйлөп атышат. Биз муну кылып атабыз, муну аракетин өткөрүп атабыз, муну жасап атабыз деп. Надо будет их круглые сутки, надо там привязать их к столу, чтобы они не вставали там и работали. Мына ушундай талкуудан кийин депутаттар аталган мыйзам долбоорун колдоп беришти. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Баткен облусунун жашоо шартын жакшыртууга багытталган мыйзам долбоорунун концепциясы колдоо тапты. Депутаттар жергиликтүү элди иш менен камсыздоо, билим берүү системасын жакшыртуу, эскилиги жеткен ички жол, социалдык объекттерди оңдоо керектигин жүйө келтиришүүдө. Андыктан аларды чечүү үчүн жылына бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүп берүү мерчемделүүдө. Чек арада жер, күнүмдүк жашоо турмуштун айынан болгон араздашуулар, пикир келишпестиктердин улам келип чыккан чыр-чатактар байма-бай катталып келгени тарыхта калды. Бирок мындан ары ошондой ызы чууларга жол бербөө боюнча мамлекеттик деңгээлде дипломатиялык сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эл депутаттары дагы өз аракеттерин көрүшүүдө. Баткен облусунун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору. Демилгечи депутаттардын бири Чыңгыз Ажыбаевдин арастоосунда Баткен облусунун коопсуздугун жана социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча мамлекеттик программа кошумча жана жетиштүү материалдык, финансылык, техникалык ресурстарды талап кылат. Буга байланыштуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Жерлерди өздөштүрүш, сууга суу менен камсыз кылыш, ошол жерде элдер дыйканчылык менен алектениш керек. Андан кийин фабрикаларды, заводдорду салганга эң негизги багыт ошол. Жогоруда тизмектелген Баткен жергесинин көйгөйлөрүн чечип, толук шарттарды түзүүгө жыл сайын мамлекет тарабынан берилүүчү каражаттын көлөмүн 1,5 миллиард сомдон кем эмес өлчөмдө аныктоо зарылдыгы бар. 5-беренен 3 бөлүгүндөгү 500 миллион сом деген сөздөрдү 1,5 миллиард сом деген сөздөргө алмаштыруу.
Аталган аймактын инфратүзүмүн өнүктүрүүгө мамлекеттик казынадан акча берүүнү депутаттар колдоого алышты. Баткенде барып бир күн түнөгөнгө коркосуңар. Чындыгында качан болсо ушул жерде Баткенде эл өлүп, жанакы кайгылуу окуялар болгондо анан эсибизге түшөт дагы, анан кийин биз бытырап калабыз. Мына ушул моментте биз карашыбыз керек азыр. 1,5 миллиардпы, 1,5 миллиардты бөлүп беришибиз керек. Ошол жерде элибизди сактап калышыбыз керек. Социалдык багытка каралабы, башка дагы? Социалдык багытка каралган коргонууга, чегерага дагы кетеби? Жол картанын негизинде бул акчалар ошол жерде иш орундарын түзүш керек. Ушул акча өзүнү кайра акча алып келе турган проекттер түзүлгөн да. Азыр баштасак 1,5 миллиард колдоп берсе, эмки жылы 600 миллион, 800 миллион ошондой кылып 1 миллиардка чыгып алат. Мамлекет дагы бюджетин ошого караштырып алат. Ошон үчүн ушу мыйзамды колдойбуз. Талкууда эл өкүлү буга чейин Баткен облусуна республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттар боюнча маселени көтөрдү. Каржы министрлигинин өкүлдөрү өткөн жылы 500 миллион сомдун 200 миллион сому гана өздөштүрүлгөнүн айтышты. Депутат Надира Нарматова 500 миллион сомдун өздөштүрүлбөй калуу себептерин сурап, анын иштетилбей калгандыгына байланыштуу атка минелердин жоопкерчилигин кароого чакырды. Ошонун себептерин изилдеп, тиешелүү өкмөттөгү жоопкерчиликтүү адамдардан жообун алып, аркасына тиркеп койсоңуз мыйзамдын долбооруна. Ошондо биз ынанат элек дагы, мурункулар тактаптыр 500 миллиондун жооп бере турган адамы бар экен, себептерин аныктап такташыптыр, эми 1,5 миллиардка мындай конкреттүү жумуштарды жасайм деп мыйзам түрүндө алып келип атат экен сумманы деп туруп, унчукпай суроосу жок колдоп коет элек. Талкуудан соң мыйзам долбоорунун концепциясы биринчи окууда колдоо тапты. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорун экинчи окууда талкууга алды. Буга чейин аталган мыйзам долбоору кызуу талаш тартыш жаратып, бир катар сунуштар берилген. Жумушчу топтун баяндоосунда 22 берене 15ке кыскартылып, мындан сырткары катышуучу делегаттардын саны дагы азайтылган. Албетте, элдик курултай институтуна кандай укуктук мүмкүнчүлүктөр берилет? Парламенттин өкүлчүлүк функциясын кайталап калбайбы? Алардын чечимдеринин аткарылышы кандай тартипте ишке ашат деген өңдүү суроолор жаралып жатканы чындык. Элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоора дегенде 22 берене менен сунушталган. Эң негизгиси бир консенсуска келдик деп ойлойм. Бул эми өзүңүздөргө маалым болгондой, элдик курултай мыйзамы баш мыйзамга кирип калгандан кийин ушундай эле чечим болуш керек эле. Долбоордо курултайдын ички жана тышкы саясатка аралашуусу жөнүндө атайын берене бар. 6 берене боюнча биринчи пунктунда мындай деп турат да, элдик курултай Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясатын дегенчи. Ошол ички тышкы саясатын бул кандай саясаттар алып барышат? Ошол боюнча кыскача маалымат берип коелучу мага. Бул курултайда ар кандай маселелер болуп калышы мүмкүн сөзсүз түрдө. Тышкы саясатыбыз дегенибиздин себеби маселе чек-арага байланышып калган, же болбосо коңшулар менен алака болуп калган маселелер көтөрүлүп калышы мүмкүн. Бул жерден кандайдыр бир одоно издештин деле менин оюмча кереги жок деп ойлойм. Делегат болуп шайланып келген адамдар жергиликтүү бийлик органдарынын ишине кийлигишип жаткандыгы туурасында маалыматтар келип түшүүдө. Биз ошолордун колу бутун бүт бардык жагынан байлап, анан еще моральный үстүнөн тиги курултайчыларды алардын үстүнө отургузуп койсок туура болобу деген эле маселе болуп атат бул жердечи. Так жазылган. Делегаттар жергиликтүү башкаруу органдарынын муниципалдык кызматкерлердин ички ишине, алардын мамлекеттик кызматтык ишине кийлигишүүгө тыюу салынат деген. Делегаттарды шайлоонун мөөнөтү боюнча эки башка пикир бар. Депутаттар бир жылга эмес, бир жолку мөөнөткө эле шайланып келсин деген пикирди карманышууда. Ошол эле мен берген сунушту тиги Сыдыгалиев мырза дагы ошондой мазмунда берип атат, экөөбүздүкү бир эле мазмун болуп калат экен. Карагандачы, бул бир жолку мөөнөткө шайланат деген сөз киргизбесек болбойт. Менин сунушумду жумушчу топтун көпчүлүгү колдошту. Менимче комитеттин мүчөлөрү да колдойсуңар деп ойлойм. Ошентип мыйзам долбоору депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен экинчи окууда жактырылды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү менен жалпы бөбөктөрдү куттуктады. Ардактуу келечек ээлери, силерди Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин жана жеке өзүмдүн атымдан 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бул майрам бөбөктөр үчүн эле эмес, жалпы адамзат үчүн өтө маанилүү.
Анткени баарыбыз балалык деген бактылуу куракты башыбыздан өткөрүп, аны дайым кубаныч менен эскеребиз. Бала кездеги кыялдарыбыз келечегибизге жол чырак болуп дайыма коштоп жүрөт. Бардык турмуш балалыктан башталып, ал куракта алынган тарбия таалим, айтылган бата тилектер кийинки тагдырыбызга пайдалуу болуп берет. Андыктан балдарыбызды мээримге бөлөп, жакшы тарбия берүү ар бир ата-эненин жалпы коомдун ыйык милдети. Ардактуу мекендештер, балдардын көйгөйүнө көңүл буруу керектигин, айрыкча аскансыз болгон үй бүлөлөрдү бөбөктөргө жана кароосуз калган наристелерге көмөк көрсөтүү зарылчылыгын эске салган бул эл аралык күн 1950-жылдан бери белгиленип келет. Жылдан жылга бул күндүн мааниси артып, жаңы чакырыктар менен толукталууда. Анткени дүйнө өзгөргөн сайын жаңы баалуулуктарга жана шарттарга ылайык балдарга тарбия берүү маселеси жаралууда. Айрыкча өлкөбүздөгү ички тышкы миграциялык агым балдардын турмушуна залакасын тийгизип жатканы жашыруун эмес. Ага ылайык аталган көйгөйдү чечүү мамлекеттик саясатыбыздагы артыкчылыктуу маселе. Эч бир бала ата-энесинен ажырап кароосуз калбашы керек. Урматтуу бөбөктөр, ата асказоо, эне боорундагы булак. Бала экөөнүн ортосунда күйүп турган шам чырак дегендей, силер бир үйдүн гана кубанычы эмес, жалпы адамзатты аруланткан табериксиңер. Ар бириңерге кең келечек, бекем ден соолук, узун өмүр каалайм. Биз силердин бактылуу болушуңарга зарыл болгон шарттарды түзүүгө милдеттүүбүз. Ар бир кылган эмгегибиз, жасаган ишибиз силер үчүн экенин унутпагыла. Жакшы окуп, тарбиялуу болуп, ата-энеңерди гана эмес, жалпы элди сыймыктандырган инсандардан болгула. Араңардан бабабыз Баатыр Манастай, дүйнөнү калами менен башкарган улуу Чыңгыздай, кайраты менен таң калтырган касиеттүү Курманжандай уул кыздар арбын чыксын. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиев. Жеке менчик балабакча ачууга белсенген ишкерлер лицензия алуудан бошотулат. Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан сунушталып жаткан билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору ушул максатты көздөйт. Мындан сырткары мектептерге жана жогорку окуу жайларга ваучердик системаны киргизүү да камтылган. Комитеттин отурумунда билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун депутат Жанарбек Акаев тааныштырып, анын негизги өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Сунушталып жаткан жаңы мыйзамда мугалимдерди түйшүккө салган аккредитацияны жоюу, балабакча ачууда лицензия алууну жокко чыгаруу сынду бир топ өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Азыр балабакча ачам дегенде 14 жерден документ алып келиш керек. 14 жерден. Балабакча ачам деген ишкер документтерди чогултуучан чарчап калдат. Бул маселени кошуна Казакстан менен Өзбекстан кантип чечти? Балабакча ачам дегендерге лицензияны жокко чыгарды. Бул мыйзамда дагы мына ошондой. Ушул билим берүү мыйзамыбызды өзгөртүп аткандагы эң негизги өзөктүү өзгөртүүлөрдүн бири ушул. Мугалимдерди азыр аккредитация деген нерсе абдан кыйнап бүттү. Мугалимдердин колу бутун бошотолду деп атабыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда балдардын 76% балдар бакчасына барбайт. Мындай кейиштүү абал айрыкча айылдарда кездешет. Жаңы мыйзам долбоору балдар бакчасын ачууга белсенген жеке ишкерлер менен жарандарды ашыкча документ чогултуу түйшүгүнөн арылтат. Ошол себептүү жаңы мыйзам долбоору комитет мүчөлөрүнүн купулуна толду. Ваучерный система атайын бул өзгөчө өзүктүү маселе, себеби ар бир окуучунун артында тиешелүү каражаттар түзүлөт. Кайсы жака барбаса, кайсы мектепте окубаса, ушул каражаттар бул конкреттүү ар бир окуучунун артында болот. Эгер бир мектептен башка мектепке мисалы анын ата-энеси чечимди кабыл алса, башка мектепке которсо, анда бул каражаттар автомат түрдө башка мектепке өтөт. Биз тескерисинче азыр жакшылыктарды эме кылайын деп атабыз, бүт баары алакаңа салгандай болот. 52 миллиард сомдун алкагында бөлүнгөн билим берүү министрлигине каражаттардын алкагында биз так мектептерде канча ар бир окуучунун артында бөлүнгөн каражаттар биле алабыз. Тармактык комитет караган билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин 30га чукул депутаты сунуштаган. Жаңы документ курамына депутаттардан, министрликтерден, билим берүү уюмдарынан жана эксперттерден турган жумушчу топ тарабынан 1,5 жыл ичинде иштелип чыккан. Ушул сыяктуу эле билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан сунушталып, алыдагы күндөрү эл өкүлдөрүнүн кароосуна коюлат. Анын демилгечилери эки мыйзам долбоорун бириктирип, Жогорку Кеңештин жыйынына бир кылып алып чыгууну көздөшүүдө. Талкуунун жыйынтыгында тармактык комитет депутаттары сунуштаган жаңы мыйзам долбоорун бир добуштан колдоп беришти.
Депутат Аида Исатбек кызы өлкө аймагында электрондук тамекилерди чегүүгө тыюу салуу жөнүндө билдирүү жасады. Социалдык саясат боюнча комитеттин алкагында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө жумушчу эксперттик тобу түзүлгөн. Алар жашы жетелек балдар арасында колдонулуп жаткан электрондук тамеки алардын эркин сатылышы тууралуу жагдайларды изилдешкен. Анда жаштардын көпчүлүгү электрондук тамеки вейп деп аталган чегүүчү заттарды колдонору аныкталган. Ал эми чоң соода борборлордо мына бүгүнкү видео көргөндөй дүкөндөрдө сатуучулар жарандардын жашын да сурашпайт. Ошондой эле мисалы Кызыл Аскер мектебинде тамеки бекер тартылган фактылар да аныкталган. Бейшемби күнү ар кандай маселелер сааты көпчүлүк депутаттардын добушу менен кыскарып башка маселелерге көбүрөөк убакыт бөлүү чечимине келишкен. Бирок бир катар көйгөйлүү сунуш пикирлер процедуралык маселе катары айтылып кетти. Акыркы жылдары Бишкек шаарында таза суу менен камсыз кылуу маселеси олуттуу көйгөйгө айланып баратат. Хаотикалык мындай курулуш болуп атат, ошон үчүн суу жетпей жатат. Суу мына арыктар жоктугунан ошол сууну поливке кетирип атышат. Системный маселе да бул. Караш керек сөзсүз Кабминде. Сураныч Алмаз Акунжанович бул маселени киргизип чогуу мэрия менен карагыла. Суу катчыларынын тартыштыгы өз ара чыр-чатактарга алып барышы ыктымал. Айрыкча мына суу этегинде жашаган айылдар, суу этегинде, каналдын этегинде жашаган айылдар өтө оор акыбалда турат. Мына жер жемиштерин тигип коюп, бүгүнкү күндө суу жетпей, аларын чыкпай жатат. Суу карайындысы суу жок. Эмне кыларын билбей, мына далбастап турушат. Суюлтулган газга акциз салыгын киргизүү социалдык кыйынчылыктарга алып келеби? Biz экология боюнча айтып атабыз, башка боюнча айтып атабыз. Эми ушуну газдарды ташып келген адамдарга биз шарттарды түзүп берген ордуна мына бүгүнкү күнү кайра дагы 3 сомдон, литрине 3 сомдон киргизип атабыз да. Союз малындагы аттракциондор бузулуп жок болду. Жаңы коюлгандарга коопсуздук жоопкерчилигин алган эч ким жок. Кудай сактасын, эртеңки күнү ушундай мына бүгүн паркта 1000 деген балдар чыгып жатышат. Эгерде бир кооптуу жагдай болуп кете турган болсо, bunun için kim жооп берет? Шаар баш жооп береби? Же район жетекчилери жооп береби? Же Госстрой жооп береби? Экотекспекция. Эч бир жоопкерчилик жок экен, урматтуу Алмаз Акунжанович. Конституциялык соттун акыркы чечими суроо жаратты. Жогорку кеңештин депутатына кылмыш ишин козгоо үчүн жогорку кеңештин макулдугу керек да. Биз сурашыбыз керек да, эмне үчүн кылмыш ишин козгоп атасың биздин кесиптешибизге деп. Ал кылмыш кылып аткан учурда үстүнөн келип кармаса, маселе жок. Баш мыйзамда жазылган, анда кылмыш жоопкерлигине тартылат. Мына ушундай урматтуу депутаттар. Конституциялык соттун чечими мына ушинтип чыкты. Биз көпчүлүгүбүз маани бербей калдык. Эмне кылабыз эми? Мындан ары эмне мал чарбачылыгы, дыйканчылыктан башка дагы бир нерсе сүйлөйбүзбү? Кандай кылабыз? Алайкы өрөөндөгү 2300 метр бийиктикте жайгашкан Сайтала айылы бийик тоолуу деген коэффициентке илинбей калыптыр. Ошол эле аталган Сайтала айылынан төмөн жайгашкан айылдардын бийик тоолуу деген макамдары бар экен. Эмнегедир ушу Сайтала айылы тиркемеге, тизмеге кирбей калыптыр. Ушуну тез аранын ичинде эмне үчүн кирбей калды? Кандай мүчүлүктөр бар, ошону чечишке аракет кылыңыздар. Тоғызтору районунун Дөдөмөл айылынан мурда кездешпеген курттар пайда болду. Азыр Дөдөмөл айылында отат, жалпы районго тарап кетсе да бул өтө чоң көйгөй болот анан. Өкмөттүн токтомунун айынан быйыл курула турган соцобъектилер бүтпөй калабы? Өкмөт токтом чыгарган. Банковский сооружение депчи. Азыркы күндө бир дагы жеке ишкер иштей албаптыр да. Себеби жергиликтүү бийлик ошону түшүндүргөнгө эч кандай түшүнүгү жок экен. Жана ошондой эле мисалы жергиликтүү укуктар, областтык укуктардагы эч кандай түшүнүгү жок экен. Мындай боло турган болсо, эртең сентябрь айына же болсо декабрь айына биз бүтүрөбүз деген бала бакчаларды, больницаларды жана ошондой эле мектептер бүтпөйт. Жусуп Баласагын атындагы Улустук университеттин студенттеринин контрактынан түшкөн 1 миллиард сомго чукул каражат кайда жумшалат? Бардык ошол иштеп кеткен ректорлордун эмне себептен университет каралбай калды? Эмне үчүн ушундай кейпи начар болуп калды? Студенттер бардыгы арызданышып атат. Ошол акыркы иштеген 5 жылда иштеген ректор жоопко тартыш керек. Чек ара статусуна ээ айылдардын бүтүрүүчүлөрүнө бюджеттик квотаны көбөйтүү керек. Нейлик районунун чек ара аймагында экендигин эске алып, даректүү түрдө университеттерге гана берип койбостон, атайын министрлик өзү бөлүштүрүп берсе. Себеби бул эгерде балдарга мындай колдоо көрсөтпөсөк, бул жылы дагы биздин мына
жанагы ОРТ республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен көп балдарыбыз дагы жогорку билим ала албай калышы мүмкүн. Анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр сунушталууда. Мыйзам долбоорунун максаты менен демилгечи депутаттардын бири Дастан Бекешев тааныштырды. Анда мамлекеттик органдардын чечимдерине дааттануу, арыздарын кароонун жол жоболорундагы карама-каршылыктарды жоюу пландалууда. Тагыраагы интернеттеги сайттын же баракчанын ээсинин аракеттерине арызданууда жаңы тартип орнотулган. Акыркы кезде фактысы жок бирөөнүн жашоосун мактап, жактап, гүл кылган, же тескерисинче жамандап мокочо көрсөткөн маалыматтар жайнады. Анын чын төгүнүн билип-билбей фактысы жок жаңылыктын айынан адам өмүрүнө шек келип, анын үй бүлөсү зыян тарткан учурлар аз эмес. Маданият министерствосу караганда ушундай арыздарды сайттын ээсин чакырбайт. Сайттын ээси даже билбейт экен. А бирок чечим чыккандан кийин уже билип калат да. Бул туура эмес. Негизи аны дагы чакырыш керек. Ошо арызды караганда, чечим чыгарганда ошол кишини дагы сайттын ээсин же юридикалык жак болобу, же физикалык, же жаран болобу, ошону чакырыш керек. Ошол маалыматтарды чыгарган сайт, гезит же социалдык түйүндөрдүн ээлери тарабынан тастыкталбаган чындыкка дал келбегендиктен алып салуу жөнүндө мөөнөтүн арыз ээсинин арызы келип түшкөн учурдан тартып 24 сааттын ордуна 3 күнгө чейин узартуу каралган. Блогерлерден эң көп жабыр тарткан киши болсо мен, муну алдыңарда турам. Таң аткандан баштап түн киргенге чейин Модумаровдун аркасынан жазбаган киши жок. Буйрук менен дагы жазып жүрүшөт, тапшырма менен да жазып жүрүшөт, айлык менен да жазып жүрүшөт, кызмат менен да жазып жүрүшөт. Бирок элибизде улуу сөз бар. Башты кессең кес, дагы тилди кеспе деген сөз бар. Качан гана жаман жалган маалыматтар жайылганда көпчүлүк колдойт экен. Жамандап отуруп 30 жылда кандай натыйжалуу жыйынтыктарга жеттик. Бул мыйзам боюнча биздин комитетте талкууланганда дагы кутта ошондо болгон. Баяндамачы келбей калды. Кийинки палатага чыкканда биз сонун кылып бышырып келебиз. Биз суранабыз. Эптеп бүгүн комитеттен өткөрүп бергиле. Эртең карап келебиз деп. Кайра эле ошол боюнча келип алып туруп, биздин ал жерде корутундуда биздин айтылган сунуштар менен кошо чыгат деп айтылган. Талкууда депутаттардын көпчүлүгү караманча каршылыгын билдиришти. Эл өкүлүнүн пикиринде жалган аныкталбаган адамды каралаган маалыматтар күндөп, жумалап сайт социалдык баракчаларда илинип турат. Эми арыз ээси кайрылган күндө дагы ал маалыматтарды алып койбостон 3 күн бою берилген убакытка чейин сайтка жайгаштыруу аша чапкандык. Баш мыйзамда адам укуктары корголуусу бекитилген дейт ал. Мына мурунку мыйзамда 3 суткада алыш керек эле. Бул такыр эле убактысын жок кылып келип алыптыр бүгүнчү. Шалибек Карыбеков сүйлөштүк го 24 саат деп калтырабыз. 24 саат дегенди силер жок кылып келип атасыңар. Эми калтырабыз го дедим го. Калтырба, кана жазып койбойсузбу калтырсаңыз? Эми экинчи окууда азыр экинчи окуу деген ал жалганчы деген сөз. Эмне үчүн биринчи окууга жазган жоксуз? Бул биринчи окуудан эптеп никебизди кыйып алайлы өзүбүз билебиз деп атасыңар. Шалибек Карыбекович, биринчи окууда мындай чет өлкөнүн тыңчылык мыйзамдарын кыргыз коомуна киргизбегиле. Журналистика 4-чү бийликте бекеринен айтылбаса керек. Ар бир тармактын ишин чагылдырган билимдүү да сыккан тажрыйбалуу калемгер журналисттердин эмгеги бааланбай калууда. Себеби эмнеде? Мына блогерлер бар эмес. Каалаганын кылып атат коомду. Бир микрофонду көтөрүп алган, артынан бирөөнү тарттырып алганда каалаган жерине барып, каалашынча кирип, каалаган мамлекетти көргөнүн кечиресиздер ит акмагын чыгарып атышат. Ал эми журналист болсо, ал башка, ал информацияны чогултат, ал изилдейт. Андан кийин гана барып элге маалымат берет. Тактык жана тартип керек. Андыктан мыйзам долбооруна блогерлердин дагы ишин жазуу маданиятын киргизүү сунушталды. Кийинки жумага дагы күн тартибине коюп коюшуңар мүмкүн да. Ошондуктан бир жолу блогерлерди дагы тартипке чакыруу, массалык маалымат каражаттарынын дагы бардыгын чогуу биргеликте жаңы мыйзам алып келсин, ошондо чогуу карайлы. Ошого артка кайрылуу ушу сунушка койсоңуз, добушка. Кызуу талашып тартышуудан кийин мыйзам долбоору сунуш пикирлерди эске алуу менен кайрадан иштеп келүү үчүн артка кайтарылды.
Саламаттык сактоо жаатындагы региондук коопсуздукту чыңдоо боюнча Мыйзам долбоору Азия өнүктүр банкы менен Кыргыз өкмөт ортосундагы гранттык макулдашуу атайын операциялар талкууга алынды. Саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова баяндама жасады. Долбоордун максаты Кыргызстандагы лабораториялардын жана чек арада жайгашкан ооруканалар тармагын өнүктүрүү, калктын ден соолугун жана саламаттык сактоо жаатындагы регионалдык коопсуздукту бекемдөөгө жардам берүү үчүн каржыланууда. Долбоордун жалпы наркы 35 миллион АКШ долларын түзөт. Бишкек, Ош, Чүй жана Ош облустарында 16 лаборатория жана 5 оорукана, ошондой эле биоматериалдарды жыйноочу 50 пункт камтылган. Оңдоо иштерин жүргүзүү да пландаштырылды. Бардык ооруканалар жана лабораториялар 41 түрлүү лабораториялык жана 30дан ашык медициналык жабдуулар менен камсыз болору айтылды. Депутат Нарын облусундагы тизмеге киргизүү сунушун берди. Нарын областтык төрөтканасын ремонтко муктаж, жаңгырууга муктаж да. 2023 жылкы титул тизмеге кирген, бирок акчага да чечилбей турат да. Сизден суранчы. Эмкиде грант алып турган болсоңуз, кредит алып турган болсоңуз, чечип берип коесузбу, суранчы. Ысык Ата районундагы маданият Сейил багын Кант шаардык мэриясынын карамагына өткөрүүдө көйгөйлөр жаралууда. Буга жергиликтүү бийлик башчыларынын түздөн түз күнөөсү бар дешет депутаттар. Жогорку кеңештин комитети аталган маселе менен жеринен таанышып, райондогу балык чарбалардын абалынан да кабар алышты. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин көчмө жыйыны бул жолу Ысык Ата районунда болду. Комитет мүчөлөрү алгач жогорку кеңештин депутаты Акбүкүн Таштанбековдун демилгеси менен райондогу маданият Сейил багындагы көйгөйлөрдү жеринен көрүү үчүн барышкан. Территория канттыкы. Канттын менчигин лесхоз эмес эч ким ала албайт. Өкмөт да ала албайт, президент да ала албайт, эч ким ала албайт. Аталган маселенин алкагында кеңирүү талкуу болду. Депутат Акбүкүн Таштанбековдун айтымында Сейил багынын бир бөлүгү Чүй Токой аңчылык чарбасынын аймагына кирип калган. Ошол себептен паркты Кант шаардык мэриясынын балансына өткөрүүдө кыйынчылыктар жаралууда. Дал ушул көйгөйдөн улам мамлекеттин казынасына миллиондогон каражаттар түшпөй келүүдө. Ошондой эле Сейил багынан гектарлаган жерлер жең ичинен мыйзамсыз ишарага берилип кеткен. Мен ошол үчүн айтатам, азыр Тойкой чарба ар кандай шылтоо менен проблема ал жерде 18 гектар менчикке берип турушкан. Ошол үчүн булар жанталашып атат. 49 жылга берип турган. Айтылып жаткан көйгөйдү мыйзам чегинде чечүүгө жергиликтүү бийлик башчыларынын укуктары толук бар болчу. Бирок эмнегедир бул маселеге кайдыгер жасалып келгенине эл өкүлдөрү айраң таң. Бул жерде эме аткаруу бийлигинин бул шалаклыгы, өздөрүнүн жумушун билбегендиги, туура иш алып барбагандыгы, ошол эле жергиликтүү биздин депутаттардын өздөрүнүн укуктарын, жанагыларын билбегендиги. Эмне үчүн дегенде ушулар кайрылыш керек эле элдин атына, чечимдерди токтомдорду чыгарыш керек эле, мэрге жана кимге бериш керек эле. Ошонун негизинде бул жерди трансформацияга алып келиш керек эле. Комитет мүчөлөрү министрлер кабинетине Токой чарбанын жерлерин инвентаризациялап чыгып, маданият паркынын жер тилкесинин түрүн, картасы менен тиешелүү маалыматтарды берүү боюнча чечимин кабыл алышты. Маданияттын паркынын жер тилкесин булуп алган имараттардын ээлерine жер бөлүп берүү жөнүндө иш кагаздар комитетке беришин деп атабыз. Анан Республика комитети ушул чечимдин толук аткарышын көзөмөлгө алсын, жана тиешелүү органдар комитетке маалыматтарды беришин деп атабыз. Көчмө жыйындын алкагында депутаттар райондогу бир топ балык чарбалардын абалы менен таанышып, маселени ишкерлер менен жеринде талкуулашты. Ишкерлердин айтымында өндүрүлгөн балыктарды экспорттоо маселеси бир азап болсо, эби жок текшерүүлөрдүн көпчүлүгү дагы балык чарбасын өндүрүүдө тоскоолдук жаратып жатканын билдиришти. Муну аткаруу сиз текшерем дейсиз. Бул жак бир айтат, жайытта бир бардыгыңар кимге басет, ошону айтып беречи биринчи. Эч ким жооп бербейт да. Эч ким билбейт. Бардыгы штраф салганды билип атат. Кимге? Жайыт комитетке басыебы, рыбхозго басыебы, айыл чарба көзөмөлүнө басыебы. Кимге басыет булар? Жайыт комитет келип акты жазып кетет. Жоксо кимге келип акты жазып берет. Тигинчи бирөөгө биз карашыбыз керек да, конце концов. Жүрөр үчүн чойлуп. Негизи эки бир нерсеге связывать этиш керек. Айыл өкмөт менен рыбхозго связывать этиш керек. Болду. Бүттү.
Көчмө жыйындын жүрүшүндө депутаттар балык чарбалары аймактын экономикасы жана калкты иш менен камсыз кылуу үчүн маанилүүлүгүн белгилешип, аталган тармакка мамлекеттик колдоону күчөтүү сунушун беришти. Ошондой эле Айыл чарба министрлигин, анын ичинде балык чарба департаментин ишкерлер менен кызматташтыкты күчөтүүгө, жеңилдетилген насыяларды бөлүп берүүгө чакырышты. Ушул жана башка жаңылыктардын бардык толук топтомун биздин Кеңеш KG сайтыбыздан таап, парламент радиосун угуп, YouTube'дагы Жогорку Кеңеш деген баракчабыздан комитет жалпы жыйындарыбызды онлайн форматта көрүүгө чакырабыз. Көңүл бурганыңыздарга ыраазылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар.